Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул даректүү тасмалардын жаралышы тууралуу сүйлөшөбүз. Кеп кылабыз. Бул даректүү тасмаларды качан тартып башташкан? Даректүү тасма деген эмне? Ал мындай көркөм тасмадан айырмасы кандай? Ошол тууралуу да кыскача бүгүнкү сабагыбызда айтып берейин. Бул даректүү тасмалар негизи 1926 жылдан баштап эле негизи көрсөтүлүп келген, бирок даректүү тасмалар деп эмес, бул кинохроника деп аталышат эле да. Себеп дегенде ошол хроникаларга биз мисалы үчүн тиги маданият жөнүндө концерттер, бир окуялар болсо ошолорду барып тартып келишкен дагы, ошону сактап келишкен. Бул кинохроника деп аталат. Ошондон улам булар биздин ушул киностудия Кыргыз фильмде дагы атайын ушундай кинохроникаларды тартып жүрүшкөн, сактап. Ошол эле кинохроникаларды газеталарга чыгарып жазышкан да. Анан бул негизи эле ушул немеде Америкада дагы ошол 1926 жылы атайын бир Нью-Йорктогу газетага атайын жазып чыгышканда биринчи ушундай даректүү тасма тартылды депчи. Ошондон улам бул даректүү тасмалардын дүйнөсү башталды деп айтсам болот. Ушул даректүү тасмалардын эң башкы эле максаты бул жанрларга дагы бөлүнөт да негизичи. Анан ошол айтып атпаймынбы, кинохроника дегенде, бул кинохроникада ошол сен болуп аткан окуяларды чагылдырып көрсөтөсүң да. Эч кандай ал жерге сен кийлишпейсиң. Ошол болуп аткан эле окуяны экран аркылуу көрсөтүп, элдерге билдирүү, таанытуу да, эмне болуп атат, кайсыл жерде болуп атат, кимдер жөнүндө, ушундай сыяктуу видеолорду көрсөтүп жүргөнбүз да, ошол кинохроникада. Негизи ушул даректүү тасмалардын ар кандай өзүнүн жанрлары болот. Азыр деген 21-кылымда ушул даректүү тасмаларды өздөрү биз ушул режиссерлор ар кандай бир формаларын, мындай тартыла турган стилистикасын башкача түрдө көрсөтүп тартып келатышат да. Мына ошол жөнүндө дагы кийинки сабактарыбызда айтып беремин. Азыр болсо ушул даректүү тасмалардын ушул жанрлары жөнүндө дагы кыскача айтып коеюн. Ошол мен айтып кеткен кинохрониканы билдиңиздер. Андан кийин бул жерде ошол даректүү тасмаларды азыр биз даректүү тасмалардын негизи бир орустарда дагы даректүү тасмалар документальное кино дебей, ушул реальное кино деп аталып калышкан да. Эмнеге дегенде, булар ушул реалдуулукту чакырткан, реалдуулукту көрсөтүп атабыз, ошондуктан реальный кино деп өздөрү атап алышкан. Негизи бул даректүү тасманын ушул көркөм тасмадан айырмасы бул биз даректүү тасмада бир теманы тандап алабыз. Ошол же бир каарманды тандап алсак, ошол теманы тандап алып каарман менен байланыштырганда биз ошолорду болгондой кылып тартабыз да. Мисалы үчүн биз алардын жашоосуна кийлишпейбиз. Ушул автордук өзүнүн көз карашы бар. Бирок негизи эле эң башкысы сен ушул эң башкы нерсе бул даректүү тасмада бул тема тандоо да. Сен ушул азыркы ушул темадагы кайсыл жактан актуалдуу болгондугун дагы изилдеп көрүш керек. Себеп дегенде, биринчиден сен теманы тандаганыңдан кийин ошол теманын актуалдуу жагын карап чыгасың. Азыркы учурда, мисалы үчүн мындай айтайлы, Кыргызстандагы социалдык проблемалар болушу мүмкүн, кандайдыр бир көйгөйлөр, социалдык көйгөйлөр, кандайдыр бир кызыктуу каармандар болушу мүмкүн. Мына ошол каармандар тууралуу тартканда дагы биз ошолорду эң башкысы изилдеп чыгышыбыз керек да. Эң башкысы сен ушул тема тандаганыңда аларды изилдешиң керек. Анан ошол көркөм тасма менен айырмасын айтып атканда, көркөм тасмада ал жерде актерлор ойнойт. Бул актерлор ойногондо ал жерде режиссер атайын бир сахнаны түзүп, актерлор менен биргеликте ойнотуп, ошол бир өзүнүн оюн көрсөткөн, чагылдырган кино тартат. Даректүү тасмада сен ошол бир атайын каарманды тандап аласың. Ошол каармандын үстүндө иштеп баштайсың да. Ошол каармандын ички дүйнөсүн, ошол каармандын жашоосун, ошол каарман менен байланыштуу болгон нерселердин баарын, ошол жан дүйнөсүн көрсөткөнгө аракет жасайсың.
бул даректүү тасмадачы бул кино бул чынында эң куралдуу күч. Себеп дегенде сен ошол кино аркылуу көп нерселер жасасаң болот. Мисалы үчүн сенин киноңду көрүп элдер тазаланышы мүмкүн. Сенин киноңду көрүп өздөрүнүн башкача ой пикирлерин жакшы жакка, жаман ойлоп жүргөн нерсесин жакшы жакка бурушу мүмкүн. Сенин киноңду көрүп алдыга умтулушу мүмкүн. Ошондуктан бул даректүү тасмалардын дагы ийгилиги аябай зор болот деп эсептейм да. Бул сен фильмдер аркылуу адамдардын ички дүйнөсүн, аң сезимин, өзүнчө бир мындай сезимдерин башка жакка буруп ушул адамды дагы кичине болсо дагы тазалатканга аракет кыласың да. Мисалы үчүн сен бир адам эле сенин киноңду көрүп ушул сен режиссер айта турган ойду ошол жеткире алсаң, ошол бир киши эле келип өзүнүн оюн айтып, ушул сизди киноңузду көргөндөн кийин мен ушунчалык таасирленип, чынында ушул көйгөйдү чечкенге, ушул сиз көрсөткөн бир көйгөйдү чечкенге аракет жасагым келип атат деген нерсе дагы бул чоң жетишкендик режиссер үчүн дагы болот да. Негизи ушул документалдык фильмдерди тартканга анчалык деле көп каражат кетпейт. Эң башкысы ошол кичинекей сенин өзүңдүн чакан чыгармачылык тобуң болсо, бул ушул эле жетиштүү болот да. Анан эмнеден баштасак болот даректүү тасманынчы? Ошол боюнча дагы азыр кыскача айтып берейин. Бул биринчи ушул даректүү тасмалардын жаралышында эмне жасаш керек? Эң башкысы бул тема тандашың керек да сенчи. Бул тема тандаганда биринчи кандай тема тандайсың? Сен өзүңө жаккан тема болуш керек. Бул сенин биринчи тасмаң болгондуктан, ошондуктан сен өзүңө жаккан теманы издешиң керек. Анан кереги жок тиги бир глобалдык бир теманы издеп, ойлонуп бир татаалдаштырам депчи. Балким сен жаныңда эле жүргөн досуң жөнүндө тартасыңбы? Балким сенин бир туугандарың, ушул жакындарыңдын арасында эле карап көрсөң болот да, кызыктуу адамдар болот да. Ушул даректүү тасмаларда ушул тема тандоо бул аябай мындай кыйынчылыкка келет негизичи. Ошол даректүү тасмалардын эң эле башкы куралдуу күчү бул тема. Сенин эгерде темаң жакшы болсо, анда киноңдун ийгилиги дагы жакшы болот да. Андан кийин бул теманы тандап алгандан кийин ушул мен айтып атпаймынбы, теманы эң башкысы өзүңөрдүн жаныңарда жүргөн адамдарды карап байкап көргүлө да. Кызыктуу адамдар болсо, ошол кызыктуу адамдардан баштасаңар болот да. Биринчи тасмаңарды өзүңөр үчүн дагы мындай практика болот да. Анан ушул теманы тандап бүткөндөн кийин сен атайын бир кыскача өзүнчө жазып алышың керек да, сценарий жазыпчы. Сценарийде ошол биринчи темаңдын кандай теманы тандадың, эмне жөнүндө болот, эмне үчүн ушул теманы тандадың, ошол суроолорго өзүңө жооп берип жазып алсаң, өзүңө ыңгайлуу дагы, өзүңө дагы кызыктуу дагы болот да. Анан сөзсүз түрдө бул жерде дагы түпкү максатыңды жазышың керек да. Сен максатың эмне үчүн бул кинону тартып атасың? Ар бир кинону биз тартканыбызда сөзсүз түрдө максат коебуз, туурабы? Ушул кинону эмне үчүн мен тартып атам? Бул кимдерге керек? Бул кинону тарткандан кийин кандай көрүүчүлөр эмне алат? Ошол суроолорго баарына жооп бере турган болуш керек да. Анан бул ушул теманы тандагандан кийин сен съемкага даярданып баштайсың. Бул ошол тартылуучу объект деп коет. Эгерде ошол сен теманы тандап бүткөндөн кийин съемкага даярданууда атайын даярдануучу топ болот. Даярданып баштаганда сен ошол темаңды сөзсүз түрдө изилдешиң керек. Эң башкысы бул изилдеш керек. Себеп дегенде сен изилдебей туруп эле тартып баштасаң, сага кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн да съемка учурунда. Изилдеп баштайсың. Мындай кичине бир мисал кылып анда айтып коеюн. Эгерде мен өзүмдүн тасма тартайын деп баштадым, теманы тандадым. Теманы тандаганда ушул менин акыркы тасмам Чырак деген фильм бар. Ошол жөнүндө эле азыр кыскача айтып берейин да силерге, кызыктуу болуш үчүнчү. Ошо тема тандаганда мен издеп жүрүп, өзүмдүн журналист курбу кызым бар болчу. Ошол аркылуу билип калдым, бизде ушул Бишкек шаарынан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан айыл бар экен. Ошол айыл
10 жылдан бери. Анан ошол жердеги бир үй бүлө менен тааныштым. Ал үй бүлөдө Залкар деген бала жана Калбу деген эже. Калбу бул апасы болот да. Экөө апасы менен баласы ошол жарыгы жок жашашат да. Алардын жашоосу мен үчүн аябай кызыктуу болду. Ошондон улам мен мына тема таптым да. Силерге мындай оңоюраак болсун деген ойдо шартты айтып берип атам да. Mo тема таптым. Анан изилдеп баштадым. Изилдеп баштаганда мен ошол жерге барып таанышып көрдүм. Эмне кандай жашашат алар, жарыксыз деле жашоосу жакшыбы, булар эмнени жакшы көрөт, кантип иш кылышат, кандай алардын ички дүйнөсүндө эмне көйгөйлөр бар. Ошол сыяктуу бүт нерсенин баарын алар жөнүндө кызыктуу маалыматтарды мен өзүм топтоп баштадым. Барып таанышып, алар менен сүйлөшүп, жөнөкөйдө эң башкысы бул силердин каарманыңар силерге ишениш керек да. Эгерде каарманың чынында сага ишенип калып, ушул бүт ачылса, бул ошол сенин ийгилигиң болот да, чынындачы. Албетте бул камераны көргөндө сөзсүз түрдө алар мындай коркуп башташат, өздөрүн башкача алып жүрүп башташат да. Ошондуктан ал камерага да көнүш керек да. Сен ошон үчүн камерасы жок дагы өзүң барып биринчи изилдөө жасашың керек. Бул теманы тандагандан кийин сөзсүз изилдөө жасаш керек да. Бул сен изилдегенде ошол кайсыл жерден болот, булар түбү кайсыл жерде, кантип бул жерге келип калды, эмне үчүн ушул шаардан 10 чакырым жакта эле жайгашкан болсо дагы, бирок ошол жарыгы жок болсо дагы ошол жерде жашап келишет. Ошонун баарын изилдеп өзүңө маалымат катары топтоп алгандан кийин сен ошол жерде тартыла турган локацияны көрүп баштайсың, туурабы? Бул локация деген бул ошол сен тарта турган жер деп азыр мындай кандай десем 21-кылымда ушундай терминдерди колдонуп калган кино немесинде локация депчи. Ушул сен атайын тарта турган бир объектти карап баштайсың да, кандай тартсаң болот, үйүн, коросун, демек бул жактан коросуна чыгат экен, каяка барат экен, базарга барабы, туугандар менен жолугушабы, негизи ошол бүт нерсенин баардыгын сен өзүң изилдеп билип чыксаң, бул сен үчүн керектүү болот да кийинки съемка учуруначы. Анан бул жерде ошол эң башкысы даярдануу убакта дагы чыгармачылык топту дагы даярдап алыш керек да, сага керектүү. Бирок мен силерге бир сунушум бар эле да, ушул негизи биринчи даректүү тасма тартканда өзүңөр оператор катары камерага тартып көрсөңөр дейм да. Азыр деген 21-кылымда азыр деген силер жөнөкөй телефондорго деле тартсаңар болот да. Смартфондорго, айфонуңар болсо, айфондун деле качествосу аябай жакшы да. Ошондон баштап көрсөңөр болот да, тартыпчы. Негизи ошол аябай жардам берет да, бул практика болот. Сен өзүң тартсаң, бул мындай даректүү тасмада өзү азыраак киши иштеген жакшы да, чыгармачылык топчу. Ошондо сен өзүңдүн каарманыңа кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратпайсың да. Канчалык мындай чыгармачылык топ кишилер аз болсо, мына мен 3 киши менен иштешебиз. Мен, режиссер, оператор жана ошол үндү жаза турган үн оператору да, 3 киши иштешебиз. Ошондо 3 киши акырын мындай билинтирбей, ошол каарманга тоскоол жаратпай иштегенге аракет кылабыз да. Ошол эң негизгиси болуп да саналат да. Себеп дегенде сен ал кишиге ушул бир каарман тандап алып, ага тоскоолдуктарды жаратсаң, мындай көп ачылбай коюшу мүмкүн. Камераны көргөндө баары коркуп башташат. Ошондой нерселер пайда болот да. Ошол мен айткандай тема боюнча түшүндүк, негизи ошол теманын актуалдуу жагын да караш керек. Анан каарманды тандагандан кийин сөзсүз түрдө ошол тема менен каарманды изилдеш керек. Бул изилдөө бул эң биринчи нерсе да. Анан кыскача силер ушул сценарий жазып баштаганда кичине өзүң үчүн сөзсүз түрдө сценарий жазыш керек. Сценарий жазганда сен ошол кыскача мазмунун жазасың да. Бул синопсис деп аталат. Ошол синопсис дегенге бул кыскача мазмунун жазасың. Эмне жөнүндө фильмди тартасың. Мисалы үчүн ошол мен айтып аткан, сиздерге айтып аткан Калбу эже менен анын баласы жөнүндө да. Мына кыскача айтканда ошол Бишкектен 10 чакырым алыстыкта жашаган Калбу эже менен Залкар уулу
ушул 10 жылдан бери жарыксыз, свети жок жашап келишет деген ушундай бир кыскача, бул синопсис деп аталат да. Мисалы үчүн кыскача бир фильмдин мазмунун жазайсың да, эмне жөнүндө же ким жөнүндө тартасың. Балким сен башка бир каарман эмес, негизи эле бир көйгөйдүү маселени чагылдырган бир тасманы тарткың келет да. Ошондуктан бул жерде ар кандай болушу мүмкүн. Анан бул биз ошол баягы жанрларга дагы кайра мен силерге кичине түшүндүрүп коеюн. Жанрлардан дагы кичине алыстап кеттим бул тема жакка кеткенимечи. Ушул баягы кинохроника дегенде ошол атайын бул хроникаларды тартып, бир иш-чаралар болгондо ошолорду экранга чагылдыруу. Андан кийин ушул байкоо түрүндө дагы тартышат да. Анан публицистика дейт. Бул да болсо сен бул дагы жанр бар. Андан кийин бул негизи азыр карап отурсаң, тиги даректүү тасмалар боюнча жанрлар аябай көп да. Бул жерде сен ошол киножурнал деп коюшат да. Ошол мисалы үчүн изилдөө түрүндөгү даректүү тасмалар, мисалы үчүн тиги интервью деп айтышат да. Мисалы үчүн сен бирөө интервью аркылуу эле маалыматтарды бересиң. Ошол сыяктуу айтып чыксаң, азыр аябай көп ушул жанрлар болот. Бирок негизи эле бизде азыркы дүйнөлүк масштабта тартылуучу бул жанрлар, бул даректүү тасмалардын атайын ушул байкоо түрүндө тартылган жанрдагы фильмдер бар. Ошондой эле интервьюлар менен коштолгон фильмдер бар. Ошондой эле атайын окутуучу жанрда тартылган фильмдер бар. Мына мен сиздерге азыр айтып берип атпайм. Ушул дагы бир кичинекей ушул телевизиондук форматтагы даректүү тасма деп атасак болот да. Азыр мени тартып атышат. Мен сиздерге ушул даректүү тасмалардын жаралышы жөнүндө жана кантип тартыш керек ошол жөнүндө айтып берип атканым дагы бул ошо даректүү тасманын жанрына кирет да, атайынчы. Анан бул мисалы үчүн орусча айтканда тиги научно-популярный деп аташат да. Бул жерде мисалы үчүн ар кандай техникалык жөнүндө изилдөө, ушул наука жөнүндө, мындай окумуштуулардын жасаган иштери боюнча ошол жөнүндө айтылган фильмдерди көрсөтүлөт. Интервьюда болсо бул атайын бир адамдан сен суроо жооп катары да, сен суроо бересиң, ал жооп берет. Ошондой маанидеги фильмдер тартылат. Ал эми автордук фильмдер дагы деп атасак болот. Бул автордук фильмдер ошол негизи азыр режиссердун өзүнүн көз карашы кандай, көз карашта өзү кандай көрүп атат ошол окуяны же ошол каарманды, ошол тууралуу да тартылат да. Эң башкысы ошол мен айткандай, даректүү тасманы тартканда эң башкысы бул мыкты теманы тандаш керек. Ушул сен теманы тандап алсаң, сенин мындайча айтканда кандай десем, бир кадам алдыга таштадың да. Ошол темадан кийин сен изилдөөлөрдү жүргүзүп, өзүңдүн түпкү максатыңды далилдеп, ошолордун баарын тактап алсаң, ошондо даректүү тасмалардын жаралышы ошондон баштап башталат да. Анан ошол сценарий жазуу боюнча айтканда, бул сценарий жазганда, бул сен ошол мен айткандай синопсис, кичинекей кыскача мазмунун жазып аласың. Кыскача мазмунун жазып алгандан кийин өзүңдүн түпкү максатыңды жазып аласың. Эмне үчүн тартып атасың? Эмне себептен ушул фильмдеги каарманың кызыктуу деп сен өзүң эсептейсиң? Же ошол сен көтөрүп аткан бир көйгөйлүү маселени кандай чечсе болот? Ошол өзүңдүн түпкү максатыңды көрүүчүлөргө түшүнүктүү кылып ошол жазуу түрүндө жазып чыгыш керек да. Анан кийин сен өзүңдүн каарманың жөнүндө дагы кыскача сөз түрү жазыш керек. Сөз түрдө ошол тасмаңдагы, даректүү тасмадагы өзүңдүн ойлоруңду кандай формада тартасың, кандай көрүп атасың визуалдык жактан. Бул визуалдык жактан кандай көрүп атасың дегенин дагы кыскача маанисин түшүндүрүп коеюн. Бул деген мисалы үчүн визуалдык деген биз көзүбүз менен көрөбүз да, көргөндө мындай бирөө мындай түшүндүрөйүн да,
бир үйдө деле отурганда, бизге мейман келгенде, конок келгенде деле биз биринчи эле киргенде ошол кишини мындай караганда бүт турушун карайбыз да, туурабы? Бул деген өзүнчө баягы кино тилинде айтканда сен общий план, средний план, крупный план деп бөлүнөт да. Бул ошол общий план деген, бул сен деген өзүңдүн могу мендин башымдан баштап бутума чейин ушундай тартылат да, бул ошол общий план деп эсептелинет. Ал эми средний деген сенин бул жерден могундой мен көрүнүп атсам, мына азыр өзүмдү көрсөтүп атсам, ушундай средний планда тартылат. Ал эми крупный болгондо сенин ошол бул жак башың тартылат да. Ошондой биз жашоодо деле кандай адамдарды карап байкасак, биринчи келгенде келгиле деп күтүп алганда, ошондой эле сыяктуу экранда дагы визуалдык ошондой туура тартканга аракет кылыш керек да. Анан ушул мен эмне үчүн айтып атам, өзүңөр биринчи тартканга аракет кылгыла депчи, оператор катары дагы. Кичине оператордук азыр техника өнүккөндөн кийин атайын ушул интернеттеги ресурстардан деле карап, кандай тартса болот, ошолордун баарын үйрөнсө болот да. Анан өзүңөрдүн биринчи ушул смартфондорго эле, телефондорго тартып көрсөңөр болот. Үйдө эле бир күндүк мен силерге мындай биринчи күнгө деле өзүнчө мындай тапшырма берсем деле болот да. Себеп дегенде мындай кылса болот да. Сенин өзүңдүн же эжең болобу, байкең болобу, же апаңбы, атаңбы, ошол жөнүндө эле кыскача алардын бир күндүк жашоосун тартсаң болот. Эртең менен алар турганын, чай ичет, эмне кылат, кандай жумуш кылат, жумушка барат, жумушундагын тартып, анан келгенин, ошонун баарын тартсаңар, силер үчүн дагы бул практика болот дагы. Ошонун улам түшүнүп баштайсыңар да, эмне керек экенин силергечи. Анан ушул сценарий эмне үчүн керек негизи өзүңөргө жазып алганга? Сценарий биринчиден ошол чыгармачылык топко керек. Экинчиден режиссер өзүнө бир кандайдыр бир максаттарды коюп алган, ошол өздөрүнө атайын бир түзүп алат план, кандай тартам, эмне кылам, кайсыл жактарын көрсөтүшүм керек каарманымды, кайсыл күндөрү кандай тартышым керек, кайсыл объекттерден тартышым керек, кандай эпизоддорду тартышым керек, эң башкы менин түпкү максатым эмне, ушул сыяктуу көп аябай өзүңөргө бир суроолор жаралып аткандардын баарына мындай жооптор болуш керек да. Ошон үчүн да жазасың. Экинчи максаты бул ушул сценарийди, кичинекей сценарий эмес, мындай орусча айтканда бул заявка деп коюшат да. Заявка жазылат да, мындай кыскача ошол фильмдин мазмуну. Ошол буну болсо сен биринчи акча издеш, каражатты издеш үчүн дагы жазабыз да бизчи. Анан каражат издегенде дагы ошол окуган адамдар, сага каражат бере турган адамдар дагы ошолорго түшүнүктүү болуш керек да, эң башкысычы. Ошол сен жазып аткан оюңду толук кандуу жеткире ала турган кылып туруп жазсаң, ошол окуп аткан башкаларга дагы түшүнүктүү болот да. Муну дагы жазышты билиш керек да негизичи. Анан бул сценарийди өзүң үчүн жазып алгандан кийин сөзсүз түрдө ошол изилдөө жүргүзгөндөн кийин сен ошол каарманың жөнүндө изилдөө жүргүзүп, изилдөөнүн дагы атайын ушул даярдануу убактысы болот. Даярдануу убактысында мен өзүм жеке бир 15 күндөй убакыт кетет да, даярданып жүргөнгөчү. Себеби биринчи сен тарткан бир теманы же каарманды тандап алганыңда ошонун үйүн барып да көрүп келишиң керек. Ал жолугуп келесиң, ал менен сүйлөшөсүң, сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Кээде ооба болуп калат, алар алыс жакта жайгашышы мүмкүн. Туурабы? Бишкекте эмес, балким Ошто, Нарында, Көлдө, биздин башка областтарда жайгашышы мүмкүн да. Биздин каармандарчы кызыктуу. Сөзсүз түрдө барып, алардын жашоосун көрүп, алар менен сүйлөшүп, эң башкысы алардын ишеничин акташ керек. Ошо ишенсе, силерге ишенип калса, ошондо жакшы силерге тартканга дагы мүмкүнчүлүктөр жакшы болот да. Эң башкысы ошол режиссурада, ошол даректүү тасманын режиссурасында бул сенин каарманың сага ишениш керек. Ошол ишенич пайда болгондон баштап сен фильмиңди тартып баштасаң, ошондо сен ийгиликке жетише аласың.
А эгерде эмне кылыш керек, сенин карманың мындай ишенбей калган учурда аракет жасаш керек. Ал сага ишенип, бүт өзүнүн жан дүйнөсүндө болгон нерселерин баарын сага айта баштаса, бул чоң жетишкендик болот да.